Өткен апта дүйшүмбү күнү өкмөт бизге келишимдин долбоору алып келип, макулдугу бергиле деп, жактырылсын деп сурашты. Жакшы билесиздер, мен бир топ жолу маалымат бердим. Кагаздар толук берилген жок. Бизди шаштырышты. Кече күнү айтып атат, мен бүт кагаздарды көрдүм деп. Буну бат эле тастыктаса болот. Биринчи сектор иштейт. Бул купуя кагаздар. Протоколдор жана карталар бул купуя кагаздар. Биринчи секторду чакырып койлу. Бүгүн эртең менен биз биринчи сектордун башчысын чакырдык. Өзү айтты, мен кол койгон жокмун. Мына урматтуу кесиптештер, өткөн апта ушул пакет делимитация боюнча колума тийди. Башка кагаздар жок эле. Сиздер ушул жерде катышып, өзүңүздөр айттыңыздар. Кана кагаздар, кана тиркемелер. Ошол күнү бекитилген күн тартиби боюнча биз сиздер менен кыргыз-өзбек чыгарасында айрым участоктарында делимитация боюнча өкмөттүн маалымат угуу жана талкуулоо бекиткенбиз. Толук күнү ушул биринчи пункттун алкагында биз маалымат укканбыз. Анан кийин 10 октябрында ушул кагаз келип түштү бизге. 11 күнү 11 октябрында бизге башка кагаз келип түшүп атат. Берилген кагаздарды кайтарып бергиле деп жазып атат. Окубай эле кайтарып бергиле деп айтып атат. Ошого карабастан, урматтуу кесиптештер, бардыгын регламент негизинде алып бардым. Комитеттин мүчөлөрүнө бүт маалымат бердим. Кечинде кворум болду. Президенттин ыйгарым окутуу өкүлү сунуш кирип койду, 3 пункт катары кирип койлу деп. Депутаттардын сунушу негизинде добушка койдум, мажбурмун. Бул биздин табиятыбыз, бул коллегиалдык орган. Мен жалгыз чечимди кабыл албайм. Анан кийин сиздер менен өткөн күндөрдө акылдашып, баарлашып, мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн талашпай, тынч ээлеген төрагалыктан өз ыктыярым менен кетем деп чечимге чыктым. Бирок кече күнү бир киши коомго кайрылып, мени далилсиз айыптады. Адилетсиз жамандады, намыска тийди. Кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. Мен жооп бербесем болбойт, урматтуу депутаттар. Калп сөз кара тумандай, чын сөз чыккан чынардай. Бүт баары ачыкка чыгат. Аткаруу бийликтин өкүлү, ал дайындалган киши, шайланган депутатка саясий баа берип атат. Муну кандай түшүнсө болот? Биз кайсы мамлекетте жашайбыз? Элдин өкүлүнө одоно мамилени жасап атат. Бул мамлекет кызматкеринин сабатсыздыгы. Ар бир бийлик бутагы өз милдетти аткарышы керек. Жер жүзүндө парламент бул эң маанилүү демократиялык институт.